кошкон салым үчүн республикалык агандардын атынан өзүбүздүн протокольный собраниябыздын номери менен ушул чоң награданы таап коелу. Сузак районуна караштуу Кыз көл айыл аймагынын курамына кирген Кашкатерек айылында жашаган тургундардын бул күндөгү кубанычтарында чек жок. Анткени алардын көптөн күткөн тилектери орундалып, айылдын көркүнө көрк кошкон заманбап үлгүдө салынган спорттук жай пайдаланууга берилди. Жалпы сметалык баасы 11 миллион сомго бааланган долбоорду Кашкатерек айылынын кулуну Нургазы Мамбетайипов ишке ашырды. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Мына кыргыздын уул кыздары спортту дүйнөгө таанытып, кыргыз мамлекетибиздин желегин дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүк мелдеште көтөрүп, ушундай кыргыз мамлекетин башка дүйнөлөргө таанытып отурат. Мен айтарым, биздин дагы ушул Нургазы досубуз, ушул менин айылыман, ушул кыргыз жеринен, ушул Кашкатеректен мыкты спортчулар чыгып, кыргыз мамлекетин дүйнөгө таанытса экен деп жакшы салым кылып отурат. Ага дагы терең ыраазычылык билдирип, мына Асатар Токтогуловичтин ыраазычылык каты бар. Ошону дагы тапшырып коюуну туура көрүп атабыз. Келиңиз, Нургазы мырза. Аземдин жүрүшүндө элет жеринде мыкты спорттук жайды куруп бергендиги үчүн Нургазы Мамбетайиповго жалпы Кашкатерек элинин атынан атайын тапталган аргымак тартууланды. Менин балам ушул жерге бир спорт сарай ачкан экен. Ушуну бүтүрүп, ушуга катышып аткан урматтуу жана салымын кошуп аткан урматтуу туугандар, ар дайым баарыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул адам жаңгыз аты эч кандай неме болбойт. Колдоо менен, жөлөө менен, тая менен болот. Салтанаттуу аземден соң алыс жакындан келген коноктор жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан спорттук жайдын кызыл тасмасын кесүүгө күбө болушту. Чемпиондар чыксын аш жерден. Кыргызстанга таанымал. Элдин куту болгон мына спорт зал курулду. Спорт залды биздин чыгаан уулубуз Нургазы деген уулубуз куруп берди. Бардык жерде ушундай чыгаан уулдары чыгып спорт залдарды жана башкаларды куруп беришин каалайбыз. Ал эми биздин чыгаан уулубузга жолу шыдыр, жолдошу кызыр болсун, ден соолугу чың болсун. Ушундай жакшылыкты баштап койду. Ушундай жакшылыктар район боюнча боло берсин. Бүгүн ачылышы болуп, Нургазы акабыз бүтүрүп берди. Жакшы. Ушул рахмат. Башка жактарга барып ойночубуз ынтымактын залдарына, мисалы үчүн арендага сымат этип алат элек, айына күнүнө ушул кышы да жакшы болду. Кышы менен ойноп, жайы менен дагы бүгүн ысыкта рахмат ушул салым кошкон акаларыбызга баардыгына. Жалпы сметалык баасы 11 миллион сомду түзгөн долбоордун учурда 8 миллион сому жумшалып, волейбол жана баскетбол ойноочу аянтчалар пайдаланууга берилди. Акчалай каражаттын калган бөлүгүнө күрөш залдарын жана башка керектүү жайларды салабыз дейт ишкер. Спорт жаатында мен буга чейин деле Шералы Сыдыков атындагы спорт школа бар. Кыргызстанда единственный Акжол Магмутов тренировка алган. Ал жерге дагы бир 4-5 миллион сомдой жардам берген мен. Ошол жардамдарды өзүмүн элиме дагы кылайын деп чечтим. Себеби бул жерде мен өзүм окугам бул мектепте. Бул мектеп 74-жылы салынган, бирок спорт зал курулган эмес. Союз мезгилинде болуп, ошодон бери спорт зал жок. Биздин жаш өспүрүмдөр шахмат, шашке, кыштын күнү биз лыжа тепчей болчук. Мен ушул жердин кулунумун. Ушул өзүм айылыма ушул жерге ушул спорт зал салып берүүнү туура көрдүм. Мамлекет башчыбыздын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын эске алган элеттик ишкер Нургазы Мамбетайипов буга чейин да спорт жаатында көптөгөн жардамдарын берип келгендигин билдирди. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Сузак району.